Салам барыңыздарга. Чоң рахмат колдооңуздарга биринчиден. Жана экинчи, мен кечээ кинсервини көрдүм. Ооба толугу менен Мария эженкин. Гүлчү жерде гүлүп, жиним келген жерде жиним келип атты. Анткени жарымы окшошсо жарым окшошпой атты да. Менин билишим боюнча анткени биз буга чейин деле кадамды таштаганбыз. Ооба түнүнө барды деп айтып атат. Ооба барганбыз, анткени өзүнүн сиңдиси түнү келген болчу. Ошол себептен биз саат 5-тен бери барып сиңдисин күтүп, сиңдиси келер менен эженин үйүнө барганыбыз үчүн. Бирок бизди киргизбей койгон. Мамам жок, мамам таласта деп койгон. Ошол себептен биз дагы эже менен сүйлөшө албай калганбыз. Эртеси күнү дагы үйгө келгенде дагы, үйгө ызы чолуп келишкенде дагы эжени аябай күткөнбүз, эже анда да жок болду. Жана жакшы бир келишимге келелик деп ошол жерден да башка жака чакырсак, ал жака да келген жок. Эми билбейм биз кандай деш керек, эмне кылыш керек, мен билбей калдым. Көпчүлүгүнүн эле тынчсыздануусу, үйүңөр эмне болду, жакшы жака чечилдиби деген сөздөр. Күнүгө кайсы жак барбайын ошону угуп атам. Азыр биз ошол жакта жаш биздин адвокаттар менен иштеп жаткан учурубуз. Буюрса бир-эки сөз сизден. Азыркы учурда мынакей жакшы материалдар бар экен, ошолор менен эми буюрса сотко кайрадан кайрылып, ишти буюрса жакшы жагынан чечип калыска рапорет деп ишенебиз. Жакынкы күндөрү уже сотко кайрылып калабыз буюрса. Ушул материалдын баардыгы бекилип жата бергени бизди да кичине өкүндүрүлүп калды да. Анан баардыгын чыгарып, баарын чукуп, баарын башынан аягына чейин көтөрүп атабыз. Буюрса калыс чечим болсо бизге мына ошол эле жетиштүү. Улам эле бул тема жөнүндө кайрылып сүйлөгүм келген эмес, бирок сөз түрдө сүйлөп айтыш керек болуп атат. Жакшы чечимге келели деп баласына жалдырап сүйлөшүп, мындай кылалы, андай кылалы деп болгон варианттарыбызды айтсак дагы деп көнөт дагы эле, кайра эле жок деп баштайт. Ошол күнү келгенде баласы бар болчу, бирок менин таң калганым эмне үчүн биз баласына андай кылдык. Ал жерде Мария эже болгондо өзү келбей баласын жөнөтүп койгон. Ал жерде баласы ни при чем болчу экен да. Биздин катачылыгыбыз ушул болуп тур да. Эмнеге биз баласына барып жалдырадык, баласына айттык, билбейм. Бирок акы элет, бирок сынбайт дейт го. Азыр билбейм, жиним келип кетти. Уят жок экен сенде депчи. 30 жылдык мээнетти өзлөрү иштегиси келбей, бизден тартып алгысы келип аткан адамдын уяты жокпу же биздин уятыбыз жокпу? Мен билбейм, көрчү, таң калып бүтпөй атам. Буга чейин биз эчтеке киргишкен эмеспиз, эчтеке деп сүйлөшкөн да эмеспиз. Ошол күнү барганда мен биринчи жолу көрүп, биринчи жолу таныдым да ошол баланы. Буга чейин атамды биригип эле жеп түшкөн да. Анан азыр эми биз кийлигишип, биз баштаганда биздин уятыбыз жок болуп калат экен дагы. Булардын уяты бар болуп, биз шушуп калдыкпы, ошондо эмне болуп калдык? Ладно, эмнеси болсо дагы